бүгүнкү учурдагы президентибиздин жарлыгына ылайык дагы фатва жаңыланды. Албетте биз бул президентибиздин ушул саясатын колдойбуз. Себеби эл өзү бышып жетти, ушул мыйзамды күтүп атканда. Биз фатвада негизинен ошол сөөк чыккан үйдө даамоз татуу үчүн дасторкон жайылбасын, сөөк ээлерине мындай бир оорчулук, түйшүк бир нерселер жүктөлбөсүн. Андан көрө аза күндөрү бүткөндөн кийин ошол ар бир үй бүлө өзүнүн экономикалык абалына карап карыз албастан маркумдун аркасынан ар кандай садака кылса уруксат экендигин белгилегенбиз. Альтернатива катары маркумдун аркасынан дасторкон жайып гана сооп багыштап калбай, башка толтура иштер бар. Садаканын миң бир түрү бар. Агуучу садака деп коет, жолоңдоо, көпүрө салуу, башка социалдык объекттерге көмөк көрсөтүү сыяктуу, жетим жесирлерге көмөктөшүү сыяктуу жакшылык, кайрымдуулук иштери да бар. Элдин көңүлүн ошол жака дагы бургубуз келген фатвада. Ушундай көрсөтмөлөр берилген. Исламда ысырапкерчиликке тыюу салынган. Иман келтирген пенделер жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Алла Таала ысырап кылуучуларды жакшы көрбөйт деген маанидеги аят бар. Биздин бүгүнкү күндөгү ысырап курчулугубуз көбүрөөк ушул аш тойлордо жана маркумду акыркы сапарга узатуу жөрөлгөлөрүндө болуп атат. Болгондо дагы ысырапкерчилик өсүп отуруп туу чокусуна жетти. Пайгамбарыбыздын доорунда пайгамбар алейхиссалам айткан, сөөк чыккан үйгө силер кошуналар, жакындары тамак бышырып алып кирип бергиле, себеби аларга көйгөй мусибат түшүп атат, жакындарынан айрылгандыктан алар өздөрүнө тамак бышырып жешке да чолосу тийбей калды. Алардын көңүлүн алгыла деген буйрук берген. Ошон үчүн төрт эле мазхабтын келишими менен, бир пикирде болуусу менен сөөк чыккан үйгө жакындары, болсо кошуналары тамак аш даярдап кийирип берүү сүннөт амалдан деп эсептелинет. Андай маркумду сапарга узатууда негизи маркумдун өзүнүн пайдасын көздөш керек. Анын карызы барбы, жокпу, карызынан кутулуш керек. Мисалы үчүн азыркы күндө намаз орозодон карызы барлар толтура, аларды кандай жол менен кутулуш керек? Кыскасы, Кудайдын алдына маркумду ак жууп тарап жөнөтүү дегенде ошондой бир жоопкерчиликтерден куткаруу жолдорун караш керек. Ошол пайгамбарыбыздын доорунда ошол жактарына маани берилген. Беш кол тең эмес, бирөө бай, бирөө кембагал, бирөө бала чакалуу, жакшы эле болду. Акчасы болсо сой берсин. Бирок салт болгондон кийин салт болуп калса жакшы болмок деп ойлойм. Мен кошулам, туура эле кылат, эч чак эле ушунча болмок. Бир эле жылкы сойсоң канча акча турат? Ашыкча чыгым. Эмне кереги бар? Менин оюм туура эле. Ысырапкерчилик өзүбүздө болуп келген дагы эле болуп атат. Мисалы колунда жокторду жасаганга аксакалдар келет дагы, мунун атасы муну бизге барган бул. Алып келип туруп союп койгула, акчасын төлөйт деп алып келип союп коет. Ал балдар кантип төлөйт? Мүмкүнчүлүгү барбы, жокпу? Бул туура эле болду. Мисалы үчүн бирөө каза болсо, 2ден 3дөн жылкы союлгандар бар мисалы үчүнчү. Ошол кеткен жылкыга кеткен акчаны андан көрө сооп иштерине жумшаса, ошо маркумдун атынан багыштапчы 2 дүйнө мисалы үчүн сооп алып атпайбы? Туура эле көз караштан. Динде жазылган экен да, что аны союш керек эмес депчи. Ал уже ошол ысырапкерчилик болот деген өзү жазылган экен, ошого каршымын.